Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Учурда Франциянын баш калаасы Париж шаарында 33-чү жайкы Олимпиада оюндары кызуу уланып жатат. Мелдештин башталганына 5 күн өткөн соң, азырынча медалдык жадыбалда Кытай Эл Республикасы 8 алтын менен 1-чи орунда келе жатса, дагы бир Азиянын өкүлү Япония 2-чи сапта орун алган. Андан кийин Франция курама командасын көрүүгө болот. Ал эми Орто Азиядан Казакстан курама командасы 1 алтын 2 коло медали менен 14-чү катарда келе жатса, Өзбекстан курама командасы 1 алтын менен 18-чи сапка жайгашкан. Ошондой эле Тажикстан курама командасы капчыгына 1 коло медаль салып, азырынча 37 медаль алган курама команданын катарына кирген. Тилекке каршы азырынча мелдешке катышкан бир дагы спортчубуз алтын же күмүш же коло медаль утай элек. Дзюдочуларыбыз Айбек Кубанычбек уулу менен Эрлан Шеров алгачкы баскычтарда жеңил узасын тартса, сууда сүзүүчү Денис Петрашов дагы 100 жана 200 метр аралыкта брас үлгүсүндө жарышка чыгып, бирок финалдык бөлүккө чейин жеткен жок. Анткени менен мелдеш башталганга чейин эле кыргызстандык күйөрмандар үстүдө аталган спортчулардан өтө деле көп медаль күткөн эмес. Кыргыз спорт коомчулугу чыдамсыздык менен күтүп жаткан спорт түрү бул күрөш. Күрөш 5 август күнү старт алат. Алгач Мээрим Жуманазарова, Жоломан Шаршембеков сыяктуу балбандарыбыз килем үстүнө көтөрүлөт. Келиңиздер, Кыргызстандын тарыхында алгачкы алтын медальды алып келүүгө даярданып жаткан мекендешибиз Жоломан Шаршембеков жөнүндө баяндап өтөлү. Буга чейин дүйнө чемпионатын 2 жолу, Азия биринчилигин 3 жана Азия оюндарын багындыра алган бул балбаныбыз Олимпиададан алтын ута алабы? Талдап көрөлү. Салам достор, чет өлкөдө, анын ичинен Россияда иштеп же жашап жатсаңыз, жакындарыңызды көрүп туруу сиз үчүн абдан маанилүү. Аны жеңилдетүү үчүн авиабилетти Т-банктан арзандатып алыңыз жана 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуз. Бар оңой сүрөттөмөдөгү менин шилтемем аркылуу Т-банктын дебиттик картасын августтун аягына чейин тариздеп алыңыз жана ал аркылуу каалаган сатып алууну төлөңүз. Бул үчүн сиз авиабилеттерге 5 рубльдик арзандатуу промокодуна ээ болуңуз. Андан соң каалаган авиабилетти Т-банктын тиркемеси же Т-саякат сайт аркылуу сатып алыңыз. Жана сиз автоматтык түрдө 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. 10 утуучунун ар бири 10 000 рубльдан алат. Ошондуктан сиздин утуу мүмкүнчүлүгүңүз бийик. Эгер сиз Россияда жашасаңыз, иштесеңиз, утуш оюнун натыйжасына карабастан Т-банктын дебиттик картасын тариздеп алганыңыз пайдалуу. Т-банк бул Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жүздөгөн жарандары ишенген Тинькофф банкынын жаңы аталышы. Бул картанын жардамы менен алар күн сайын жакындарына жөн гана телефон номери боюнча комиссиясыз акча которуп турушат жана банкты өз эне тилинде колдонушат. Билеттерди Т-банк жана анын Т-саякат кызматы аркылуу сатып алуу менен арзан жана тез рейстерди таба аласыз. Ал эми билеттер банктын тиркемесинде кол алдыңызда сакталып калат. Төмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Т-банктын Black дебиттик картасын тариздеп алуу менен авиабилеттерге арзандатуу жана 10 000 рубль утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуңуз. 60 килограмм салмак чембирдигинде Жоломан Шаршембеков учурдагы дүйнө чемпиону, Азиянын жана Азия оюндарынын чемпиону иретинде рейтингде 1-чи орунда турат. Бирок ага каршы күчтүү делинген атаандаштары жок эмес. Жоломандын эң башкы атаандашы катары япониялык Кеничиро Фумита айтылууда. Буга чейин 2 жолу дүйнө чемпионатын утуп, 2 рет Азия чемпионатында алтын байге тагынган Кеничиро Фумита мындан 3 жыл мурун Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында финалга чейин жетип барып, бирок күмүш медаль тагынган. 28 жаштагы Кеничиро Фумита Шаршембековдун эң башкы атаандашы деп бардык спорт эксперттери айтууда. Анын катарында кыргызстандык күйөрмандар дагы бул пикирге кошулат. Акыркы жолу Жоломан менен Кеничиронун ортосундагы беттеш былтыркы жылы дүйнө чемпионатынын финалында орун алып, анда балбандар өтө кызыктуу эрөөлдү көрсөткөн. Жыйынтыгында кыргызстандык спортчу атаандашынан мыкты болуп, натыйжада алтын байгени уткан болчу. Фумитадан сырткары кытайлык Цао Лиго дагы бул Олимпиада оюндарын утуп алышы мүмкүн делинген спортчулардын катарында турат. Ал былтыр Белградта өткөн дүйнө чемпионатында 3-чү орунду камсыздап, ошол эле учурда былтыр Астанада Азия чемпионатынан коло медальды утуп алган болчу. Шаршембековдун дагы бир башкы атаандашы катары Мехди Мохсен Ниджат аттуу ирандык балбан эсептелинет. Былтыркы жылкы дүйнө чемпионатынын жарым финалында Шаршембеков дал ушул балбан менен кескелип, оор беттешке туш келген.
Андыктан Мухсин Нежаттагы кыргызстандык балбан үчүн башкы каршылаш деп айтууга болот. Ошол учурда өзбекстандык Исламжон Бахромовду дагы Жоломон Шаршембековдун башка атаандаштарынын тизмесине киргизсек жарашат. Бирок кыргызстандык күйөрмандарга дагы Жоломондун өзүнө дагы молдовалык Виктор Чобану өтө кооптуу атаандаш катары сезилет. Чобану буга чейин 60 кг салмак чембирдигинде 2021 жылы Ослодо өткөн дүйнө чемпионатында Жоломон менен финалда кескелип, анда жеңишке жеткен болчу. Андан кийин салмагын алмаштырып, Виктор Чобану 63 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөрүп, Жоломон менен 2021 жылдан бери кескеле элек. Ошондой эле жеке менин пикиримде үстүдө белгиленген спортчулардан сырткары чоң атаандаштык көрсөтөт деген спортчулардын катарында азербайжандык Мурат Мамедовду да кошсок болот. Бирок буга чейин Жоломон менен Мураттын ортосундагы беттештерде кыргыз спортчусу ийгиликтүү болуп келет. Ошондой эле Айдос Султангали дагы абдан тажрыйбалуу, мыкты балбандардын бири. Казакстандык спортчу Бишкекте өткөн лицензиялык турнирде атаандаштарын эч кандай кыйынчылыксыз утуп, Олимпиадага жолдомо уткан. Ошон менен катар Түндүк Кореянын өкүлү Ли Сеунду дагы биз башка атаандаштардын катарына кошсок болот. 25 жаштагы спортчу Азия чемпионаттарында 2 жолу финалга чыгып, Азия оюндарында коло медалды тагынган жайы бар. Андан сырткары Энес Башар аттуу туркиялык балбанды дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Ал 63 кг салмак чембирдигинде буга чейин Европа чемпионатында жана дүйнө чемпионатында байгелүү орундарга илинип жүргөн. Бул тизмеде 60 кг салмак чембирдигинде Олимпиада оюндарына катыша турган бардык спортчулардын аты аталган жок. Болгону Жоломон Шаршембековго башка атаандаш деп эсептелинген спортчуларды белгилеп өттүк. Баса үстүдөгү тизмеге былтыр 63 кг салмакта дүйнө чемпионатында 3-орунду ээлеген сербиялык Георгий Тибеловду дагы кошуп койсок болчудай. Үстүдө белгиленген спортчулардын көпчүлүгү менен кыргызстандык балбаныбыз буга чейин бир топ ирет килем ортосунда кескелип, дээрлик бардыгын жеңип чыккан. Айрыкча акыркы 2 жылдан бери Жоломон Шаршембеков тизмедеги спортчулардын бирине дагы жеңишти тарттырып көрө элек. Андыктан 60 кг салмак чембирдигинде кыргызстандык спортчуну башкы фаворит деп баалоого мүмкүнчүлүк бар. 2021 жылы өткөн Токиодогу Олимпиада оюндарынан айырмаланып, Жоломон Шаршембековдун бул жолку психологиялык, физикалык абалы таптакыр айырмаланат. Андагы абалына караганда Жоломон Шаршембеков кыйла оор басырыктуу жана килем ортосунда өзүн өтө ишенимдүү сезип жүргөндүгүн акыркы дүйнө Азия чемпионаттарынан көрүп билип жүрөбүз. Эмне болсо дагы Жоломонго биз ийгилик каалайбыз жана 1980 жылдан бери алгачкы алтын байгени кыргыз элине утуп берет деген ишенимибиз чоң. Айтпай кетти дешиңиздер мүмкүн. Күрөш боюнча 5 августта башталган беттештер 6 август күнү аякталат. Тактап айтканда Жоломон Шаршембеков 5 августта жарым финалга чейин беттеш өткөрүп, финалдык беттешин 6 август күнү өткөрөт. Ошондой эле датада беттеш өткөрө турган дагы бир кыргызстандык балбаныбыз бар. Ал 68 кг салмак чембирдигинде айымдар күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова. Мээрим Жуманазарова акыркы мезгилдерде алган жаракатынан улам бир топ чоң турнирлерден калып келет. Ага карабастан, аны машыктыруучулардын айтымына караганда өтө мыкты спорттук калыпта. Ошондуктан алдыда боло турган Олимпиада оюндарынын алкагында бул кызыбыз дагы медаль утуп алууга мүмкүнчүлүгү бар деп айтсак дагы болот. Мээрим тууралуу эртеңки чыгарылышта кененирээк айтабыз. Ал эми азыр сиздер менен коштошобуз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезиккенче саламатта калыңыздар.